Жогорку окуу жайлардагы чет өлкөлүк студенттер удаа окуудан четтетилип, окутуучулардын жоопко тартылганы университеттердеги коррупциялык көрүнүштөрдүн тамырлашып кеткенин айгинелейт. Кечээ Нарындагы университеттен 300дөн ашык студенттин окуудан четтетилиши, өткөн айдын соңунда Бишкектеги Разаков атындагы окуу жайдан 153 студенттин чыгарылышы мунун мисалы. Буга кошо эки окуу жайдан тең бир нече окутуучулардын жоопкерчиликке тартылышы билим берүү тармагындагы көмүскө иштерди ашкерелеп ачыктагандай болду. Адистерди даярдаган жогорку окуу жайлардагы бул көрүнүштөр университеттердин эл аралык деңгээлдеги аброюна да таасирин тийгизбей койбойт. Мындан улам жогорку окуу жайлардын башка өлкөлөрдөгү кадыр баркын жогорулатуу менен кошо студенттердин окууга болгон кызыгуусун кантип арттырабыз деген суроо жаралат. Саясий илимдеринин кандидаты Алмаз Ибраев окуу жайлардын чет жактагы кадыр баркы реформанын алкагында гана жогорулайт деген пикирде. Окуу жай билим берүүгө гана шарт түзүп, студенттердин өз аракети менен билим алуусун камсыздаса, бул чет өлкөлүктөрдүн дагы кызыгуусун арттырат. Толугу менен объективдүү баалоо болуш керек студенттерден. Аны студенттер өз аракети менен эгерде окуй турган болсо, анда алар бир нерсени билип чыгат. Бир кесиптин ээси болуп чыгат да, кийинки этапта биздин мамлекетибизге кандайдыр бир өзүнүн салымын кошо алышат бир тармакка. Ошондо бизде сапаттуу билим пайда болду деп айтсак болот да, камсыздадык десек болот. Ошондон кийин чет элдин да жарандары анда кызыга баштат. Кыргызстанда бара турган болсок, анда ал жерде чыныгы эле билим системасы ушундай деңгээлде түзүлгөн, ал жерде сапаттуу билим алса болот дегенде. Ошол эле маалда окуу жайдагы ректордон тарта келечектеги адисти даярдоого билим берген мугалимдерге чейин заман талабына ылайык окутуп, алардын квалификациясын жогорулатууну мамлекет өз колуна алган оң. Бул атайын программа менен ишке ашырылып, анда дүйнөлүк билим берүү системасына шайкеш келүү, стратегиялык ойлонуу, күчтүү менеджер болуу сыяктуу бир катар билимди жогорулатууга басым жасалыш керек. Анткени университет студенттерге гана билим берип тим болбостон, дүйнөлүк окуу жайлардын жогорку стандарттарга ылайык иш алып баруусун камсыздаган деңгээлге умтулганы зарыл. Дүйнөдө деген азыр 20-30-40 миң 50 миңге жакын жогорку окуу жайлар бар да. Алардын арасында көрүнбөй, билинбей, саны даже бар экени, сапат жана бар экенин билмей жүрүп калып калбаш үчүн ар бир окуу жайдын башчысы сөзсүз түрдө жанагындай стратегиялык ойлонууну үйрөнүш керек, билбесе, билсе анда ошону колдонуш керек. Мамлекеттин бүгүнкү күндөгү ошол каржы жагынан аябагандай улутту чоң суммада бөлүп атканы муну бош кетпеш керек да. Дүйнөдө тездик менен экономикалык инновациялык өнүгүүлөр болуп жаткандыктан агалай Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын окутуу программалары да жаңыланыш керек. Мурдагы билим берүү министри Алмаз Бейшеналиев университеттер жыл сайын окуу программасындагы керектүү бөлүмдөрдү гана калтырып, өтүлгөн сабактын актуалдуулугун талдаш керек. Педагогдун функциясы билимди кайдан алып, кандай колдонуш керектигин үйрөткөн күчтүү менеджерге айлангандыктан, мугалимдерде кошумча билимдерди алып, студенттерге кызыктуу сабактарды өтүүгө изденип аракеттениш керектигин айтат. Ошол эле учурда окуу жайда студенттер үчүн жеткиликтүү интернет болуп, кошумча даярданып өнүгүүсү үчүн короосуна жагымдуу шарттарды түзүү да маанилүү. Инновациялык тутумдар жана технологияларды кеңири колдонбосок, бүгүнкү күнү көрүп атасыздар, жасалма интеллект деген түшүнүк чыкты. Студенттер өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү менен канча нерселерге жетишип жатышат. Андыктан жогорку окуу жайларга жогорку технологиядагы мыкты жабдыктар коюлуп, студенттерге баягы жогорку модельдер көрсөтүлбөсө, анда университеттер кызыктуу болбой калышы мүмкүн деген коркунучтар турат. Мамлекеттик жана жеке менчик менен университеттер баарлашып, алар менен тыгыз иш алып барыш керек болуп жатат. Студенттерди стажировкага жиберип, практикага жиберип, аларды ал жерден иштөөгө шарт түзүп, кошумча ушундай нерселерге аракет кызыктырбаса, окуучулар бир эле билим алуу менен чектелсе, университеттер бүгүнкү күндө дүйнөлүк, мындайча айтканда, баягы жарышууга туура келбей калып жатканын байкоого болот. Ошону менен бирге студенттерге психологиялык колдоолорду көрсөткөн борборлор түзүлүш керек. Мындан сырткары Кыргызстандагы университеттерде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жогорку билим берүү жагы аксап жатканын айтып, буга көңүл бурууга чакырды. Муну менен катар окуу жайлардын билим деңгээлин эл аралык деңгээлде текшерип турууда жакшы натыйжа берерин кошумчалады. Өлкө келечек муундун колунда, бирок жеткиликтүү билим албаган муун өлкөнүн жоопкерчилигин кантип колуна алып, кандай башкараары бүдөмүк. Ал үчүн окуу жайлардын деңгээлин жогорулатып, сапаттуу билим берүүнү көзөмөлдөө, мыкты адистерди даярдоону камсыздоо гана билимдүү кадрларды тарбиялоого жол ачат. Окуу жайлардагы коррупцияны жоймоюн мындай мүмкүнчүлүк болбосу белгилүү. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.